Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Шейшемби күнү Чың Куран айынын 14-түндө силер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Мурунку сабакта силер менен бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоошторду өткөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр. Ал эми сабагыбыздын максаттары бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр боюнча түшүнүк аласыңар, мисалдар аркылуу алардын айырмасын ажырата аласыңар жана ошондой эле сүйлөм мүчөлөрүн бири-биринен ажырата аласыңар. Бир өңчөй мүчөлөрдүн маанисин жалпылап жана аларды бириктирип, жандап айтылган сөздөрдү жалпылагыч сөздөр дейбиз. Демек, мурунку сабагыбыздын эле уландысы. Бир өңчөй мүчөлөрдү билесиңер, бирдей суроого жооп берет, бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Демек, мына ошол бир өңчөй мүчөлөрдү жалпылап, аларды бириктирген бир гана сөз көбүнчө. Көрүңөрбү? Мына ошол сөздү биз жалпылагыч сөз дейт экенбиз. Жалпылагыч сөздөр сүйлөмдүн бардык мүчөсүнө тиешелүү болуп айтылат да, сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр кандай синтаксистик милдет аткарса, башка айтканда бир өңчөй мүчө ээ болсо, бул да ээ болот, баяндооч болсо, бул да баяндооч болот, аныктооч болсо аныктооч, толуктооч болсо толуктооч, бышыктооч болсо, жалпылагыч сөз дагы бышыктооч болуп эсептелинет экен. Жана ага тиешелүү болуп келген жалпылагыч сөз да ошондой милдет аткарат деген эрежени мына ушундай эле түшүнөсүңөр. Эгерде бул түшүнүксүз болсо, кайра ушул слайдты карап чыксаңар сөзсүз болот. Жана кийинки слайдта силерге атайын ошол боюнча мисалдарды бергем. Нарын дарыясынын эң ири куймалары булар. Көкөмерен, ат башы, ала бука. Мына өтүр менен ажыратылып атат, эмне деген суроого жооп берип атат жана сүйлөмдүн аягына келгендигине байланыштуу баяндооч болуп атат. Мына көкөмерен, ат башы, ала бука. Сүйлөмдүн ээси куймалары эмнеси? Ушундай суроо беребиз. Ал эми мына ушул жерде баяндоочторду жалпылап көрсөткөн жалпылагыч сөз булар. Демек, көкөмерен, ат башы, ала бука булардын баары баяндооч болот. Булар дагы баяндооч болот. Ал эми сүйлөмдүн ээси куймалары. Ал эми нарын дарыясынын эң ири деген булардын бардыгы аныктооч болуп эсептелинет. Экинчи мисалды карагыла. Абдыбек менен Узак экөө жапардыкынан кайтканда саат 11ден өткөн. Демек, мисалдарда жалпылагыч сөздөр булар биринчисинде, экинчисинде экөө. Бир өңчөй мүчөлөрүнүн маанилерин жалпылап, биринчисинде баяндоочтун, экинчисинде сүйлөм ээсинин милдетин аткарды. Кээ бир учурда жалпылагыч сөздөр аныктоочтун да, толуктоочтун да, бышыктоочтун да милдетин аткарып калат. Бул албетте бир өңчөй мүчөлөргө көз каранды. Бир өңчөй мүчөлөр кандай милдет аткарса, жалпылагыч сөздөр да ошондой эле милдетти аткарат деп түшүнөсүңөр. Жалпылагыч сөздөр чыгыш теги жагынан окшош болгон түшүнүктөрдү жалпылап көрсөтөт. Өзүңөр байкагандай, ошондуктан алардын милдетин негизинен булар, алар, бүт, бүткүл, баары деген ататоочтор, жандама санатоочтор жана айрым жалпылама маанидеги сөздөр аткарат. Демек, жалпылагыч сөзгө тиешелүү мүнөздүү өзгөчөлүктөр мына ушулар болуп эсептелинет. Эгерде бул тема кайра эле силерге түшүнүксүз болуп жатса, кайра ушул слайдты, ушул сабакты башынан көрсөңөр болот. Силерге дагы да болсо тереңирээк түшүнүктүү болуп калат. Эми мына ушул өткөн тема боюнча силерге үйгө тапшырма. 201 көнүгүү 186 бет. Бул жерде силерге бир канча сүйлөмдөр берилген.
Мына ошол сүйлөмдөргө карата тапшырма төмөндөгүдөй. Жакшылап көңүл буруп, кунт коюп угуп тургула. Көп чекиттин ордуна маанисине жана грамматикалык түзүлүшүнө ылайык келген бир өңчөй мүчөлөрдү жана жалпылагыч сөздөрдү коюп көчүрөсүңөр. Демек, жалпылагыч сөздөрдү коюп көчүрөсүңөр. Бир өңчөй мүчөлөрдү дагы өзүңөр коесуңар, маанисине ылайык келген жалпылагыч сөздү дагы. Алардын синтаксистик милдеттерин аныктагыла. Демек, ал жерде болдубу, баяндооч болдубу, аныктооч, толуктооч, бышыктооч болду. Ошолорду аныктап, асты кандай сызылган болсо, ошентип сызыла турган болсо, ошентип сызасыңар. Никин бир сызык менен, баяндоочтукун кош сызык менен дегендей. Жана аларга тиешелүү тыныш белгилерин коесуңар. Тыныш белгисин биз негизи кийинки сабакта өтөбүз. Бирок мен силерге азыр ошол мисалдарга барып, кандай коюларын бир жолу эскертип кетсем. Мына, бул жерде булар деген бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келгендигине байланыштуу бул жерде кош чекит коюлду. Бул жерге негизи ушинтип коебуз. Бирок энин милдетин зат атоочу аткарып калган болсо, анда сызыкча коесуңар бул жерге. Бул жерде булар деген ат атоочу болуп калгандыгына, ал эми баяндооч, зат атоочу болуп калгандыгына байланыштуу кош чекит коюлуп калды. Ал эми биринчи, экинчи мисалды карасаңар, Абдыбек менен Узак экөө деп атат. Бул жерде экөө деген жалпылагыч сөз. Бирок бир өңчөй мүчө жалпылагыч сөздөн мурда келгенине байланыштуу сызыкча коюлат экен. Кыскасын айтканда, жалпылагыч сөздөн мурун келсе, бир өңчөй мүчөлөр, анда жалпылагыч сөзгө чейин сызыкча. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр андан кийин келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Андан кийин мына силерге үй тапшырмадан кийин ушул көнүгүүнү аткарасыңар. 6 сүйлөм берилген. Ар бир сөзгө көңүл буруп, ар бир сүйлөмдүн ичиндеги структурасына кылдат көңүл буруп, так аткаргыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик каалайм. Ал эми бул тапшырманы бүгүн саат 19:00 чейин дептериңерге жазып, мага жеке WhatsApp аркылуу жөнөткүлө.